сезону успешно Мақсат Байтүгөлов 35 жылдан бері нарын электр тармақтар түйінде эмгектенет. Ушул кезге дейре ал жетекчилик кылган диспетчерлик бөлүмдө тиешелүү шарттар түзүлбөгөндүктөн илит шамын колдонуудагы коопсуздукка көзөмөл жасоо анча жеңил эмес түйшүктөрдөн эле. Андыктан ал жана кесиптештери курулушу жаңыдан гана аяктаган 3 кабаттуу имараттагы өздөрүнө тиешелүү жайда бардык талаптардын көңүл жазымында калбандыгына жетине алышпайт. Ушундай минимум схемаларды даярдап, тияка электр экранын даярдап берип атышат. Анан бизге иштегенге жеңилдик аябай эле жакшы болот. Буюрса заман болот. Мурдагы шарттарыбыз болсо кичинекей зданияларда электричество кошулганда батпай 2ден 3төн 1 кабинетке отуруп атканбыз. Азыр мына ар бирине бирден кабинет, Кудай буюрса жакшы буюрса. Учурда минтип ачылышына акыркы камгырлар жүрүп жаткан жаңы конуштун курулушуна Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому чегерген 55 миллион 200 миң сом пайдаланылды. Ушундай эле аракеттер Жумгал жана Ат Башы райондорунда да жасалып, жыл аягында ал жерлердеги энергетиктерде бардык ыңгайлыктары бар имараттарга ээ болушмакчы. Ишти минтип ыкчамдашына каржылоодо жана керектүү материалдар менен камсыздоодо үзгүлтүктөрдүн өкүм сүрбөгөндүгү негизги фактор дешет куруучулар. Биз апрелдин 20-ларында келишим түзүп, майдын башында иш башталды. Каражат жагынан, акча тыйын жагынан эч кандай маселе болгон жок. Материалдардын баарын көпчүлүгүн Бишкектен алып келдик. Полный өзүбүздүн колубуздан келген аракетти жумшап, келишимдеги срокко полный бүтүрүп бердик убакытта. Караколго берет барбы? Ала жаздан бери дыйканчылык менен малчылыктан колу бошобой, эми гана алыс жакындагы туугандарынан кабар алып кой ниетинде сапарга чыккан Койчубай Үсеналиевдин кайра жаңыртылган нарын автобекетин көрүп, кыска мөөнөттөгү чукул өзгөрүүлөргө аң-таң. Баарысы тең мезгил талабына шайкеш жасалып, эңирде өзү сыяктуу жолоочуларга жана алардын кызматындагы айдоочуларга өзгөчө көңүл бурулган. Мурда эски эле урагалы турду эле. Азыр мына шүгүр жаңы бийлик келип жакшылап оңдоп атат. Буларга да рахмат. Эл бүт эле ыраазы. Ыңгайлуу мурунку караганда. Жаркырап турса эл да жакшы келип түшөт экен да. Жаркырабаса качат экен да. Жалпы сметалык наркы 53 миллион сомго бааланган нарын автобекетинин реконструкциясы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын көзөмөлүндө тургандыктанбы сапаттуулугуна эч кандай дооматтар жок. Ошондой эле жанатан сөздөп жаткан автобекетте узак жол жүрүп чарчашкан жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө умукталбаган. Алар үчүн имараттын 2-чи кабатында мейманканалык бөлмөлөр жана моундай эс алуу бөлмөлөрү уюштурулган. Антсе да шаардагы жол курулуш жумуштарына байланыштуу автобекеттин айланасын ретке келтирүү жана инфраструктурасын жакшыртуу кечеңдөөдө. Ушуга карабай, нарын мэриясындагылар оптимисттик маанилардан жазышпай, саналуу күндөрдөн кийин тоо коюндагы чакан каланын көркүнө чыгаарына ишендиришет. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.